Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагында кечээ сел жүрдү. Экспортко жана импортты алмаштырууга багытталган ата мекендик өндүрүүчүлөр мамлекеттен каржылык колдоо алышат. Муну тастыктаган буйрукка өкмөт башчысы кол койду. Президенттик кызматка өзүн-өзү талапкер катары көрсөткөндөрдүн катары дагы 4 жаран менен толукталды. Эми ушул жана башка кабарлар менен алдыдагы мүнөттөрдө тааныша аласыздар. Студияда Канат Абазбеков. Саламатсыздарбы? Баткендеги Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагында селдин кесепеттерин жоюу жана чыгымдарды тактоо иштери жүрүп жатат. 11 июлда саат кечки 6 чамасында жааган жамгырдын кесепетинен Кулдуу айылында Орозбеков айылынын Учкун, Гузар тилкелеринде сел жүрүп, селдин агымынан электр мамычалары, ички чарбалык арыктар менен жолдор зыянга учураган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда адамдар жабыркаган жок. Селдин айынан Орозбеков айыл аймагында электр энергиясы атайы өчүрүлгөн. Кырсыктын кесепетин жоюу үчүн райондун жарандык коргонуу комиссиясы, өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча башкармалыгы, Кадамжай райондук башкармалык, куткаруучулар жана керектүү техникалар тартылган. Орозбеков айылында бир турак үйдү толугу менен сел бузуп кеткен. 4 турак үйдүн жертөлөсүнө суу кирип, 6 турак үйдүн короолоруна сел калдыктары толгон. 3 ички чарбалык көпүрөнү агызып, 300 метр ички чарбалык жол, 500 метрге созулган чарбалык арыктар кум шагылга толуп калган. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан-Америка ишкерлер кеңешинин төрагасы Томас Файерстоун баштаган АКШ соода миссиясынын делегациясы менен жолукту. Премьер Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын маанилүү соода жана инвестициялык өнөктөшү экенин айтып, биз мамлекеттик деңгээлде тыгыз байланыштарды колдоого алып, экономика жана инвестиция тармактарында кызматташтыкты кеңейтебиз деп баса белгиледи. Томас Файерстоун эки тараптуу экономикалык мамилелерди өнүктүрүүгө кызыктар экенин белгилеп, Америкадан келген ири компания өкүлдөрүндө Кыргызстандын экономикасына каражат салып, инвестиция жумшоого кызыкчылыктары пайда болгонун билдирди. Экспортко жана импортты алмаштырууга багытталган ата мекендик өндүрүүчүлөр мамлекеттен каржылык колдоо алышат. Муну тастыктаган буйрукка премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койду. Мындай ишканалар жеңилдетилген насыяларды ала алышат. Финансы министрлигине жалпы суммасы 350 миллион сом болгон долбоорду быйылкы жылдын республикалык бюджеттин алкагында каржылоо тапшырмасы берилди. Долбоорго ылайык ишканалар каржылык чыгымдарын азайтып, насыяларды тейлөөгө жана продукциялардын сапатын жакшыртууга, жабдууларды сатып алуу үчүн жеңилдетилген насыялар менен камсыздалат. Долбоордун алкагында коммерциялык банктар жана адистештирилген финансы кредиттик мекемелер тарабынан ишкерлерге 2017 жылы ичинде экспортты өнүктүрүү жана импортты алмаштыруу үчүн жеңилдетилген үстөк пайыз менен берилет. Араванда жалпы сметалык баасы 80 миллион доллар түзгөн цемент завод курулуп жатат. Кыргыз-Кытай биргелешкен курулушунда 1000ге чукул адам жумуш менен камсыз болот. Бул туурасында объекттин менеджери Андрей Пихата билдирди. Адистердин айтымында завод заманбап жабдуулар менен жабдылып, акыркы үлгүдөгү кубаттуу техникалар менен камсыз болот. Ал эми заводдун кубаттуулугу жылына 1 миллион тоннага чейин продукция чыгарганга жетет. Март айында башталган курулуш иши 2018 жылдын май айында жыйынтыкталат деп пландалып жатат. Рабочих мест будет создано порядка 350. Завод ишке киргенден тартып 350дөй жаран жаңы жумуш орду менен камсыз боло алат. Мындан сырткары карьерде жана жүк ташуучу унааларды башкарган айдоочуларды эске алганда дагы 400дөй жаран ишке тартылат. Кадамжайда малинанын түшүмүн жыйноо кызуу жүрүүдө. Аймакта жашаган ар бир жаран короосунда малина өстүрөт. Чакан аянттан мол түшүм алган багбандар 10 сотык жердеги малинадан жылына 150 000 сомдон ашуун каражат табышат. Ошондой эле жергиликтүүлөр анын даарылык касиетин жогору баалашат. Кененирээк аймактык кабарчыбыздын материалында. Малина Кадамжай районунун көтөрмө Орозбеков айыл аймактарында жана Пүлгөн айылында көп өстүрүлөт. Бир сезондо бир үй бүлө аз дегенде 60 000 сом киреше табат. Малина айдалган аян көп, түшүм мол болсо киреше арбын болот. Бирок малинаны кароо түшүгү да көп. Малинаны караш кыйын, муну карабасаң болбойт, мөбө абайт буну. Шу күздү менен малина пишип бүткөндөн кийин муну көң салабыз. Көң салып, жазга бахарга даярдайбыз да. Даярдап, анан жазга келгенде маналар башкадан чыгат, буларды байлайбыз. Мана учу өсүп кеткенде буну мантип кыркабыз учуну-чу. Чикенка кылабыз манасын. Анан ошондо мана мындай шактайт дагы малина жакшы болот да, көп болот. Ошондой карайбыз, эми биздин тирилигибиз ушу малина менен Кадамжай районунда Окун айылында, Кызылбакта малина көп болот. Малина сууну көп талап кылган өсүмдүк. Канчалык көп сугарылса, ошончолук түшүмдүүлүк артат.
Жергиликтүү калктын негизги киреше булагы болгон ширелүү мөмө жемиштин бул түрүн Ош, Жалал Абад облустарына, кошуна өлкөлөргө чыгарышат. Учурда малинанын 1 килосу 40 сомдон 60 сомго чейин сатылууда. Бирок сатуу үчүн атайын жай жок. Тургундар Ош-Баткен унаа жолунун боюнда коюп сатышат. Аймакта бир жылда 100 000 тоннадай малина жыйналат. Мындан улам Кызыл Булак айылынын тургуну Зияда Батырова малинаны кайра иштетүүчү ишкана ачкан. Жаңыдан иштей баштаганда кардар көбөйүп, Кадамжайдын малинасы чет өлкөгө чыга баштаган. Учурда ишкана каражатынын жоктугунан токтоп турат. Бир келишим менен ишеничтүү кардар болсо канча банка чыгарганга да мен даярмын. Себеби мен 3-4 жыл бул банкаларды жаап сатып көрдүм да, мындай эч кандай зыянга учурабайсың. Себеби бизде 2 сезон менен малина бышат. Ар бир сезонда карап туруп, өзүнүн ыңгайына карап, мындай өзүнчө бир малинанын баасы төмөндөп кеткен мезгилдер болот да. Аба ырайына байланыштуу кардарлар келбей калат. Ошол мезгилдерде бир келишим менен түзүп, малина өстүргөндөр менен байланышып алсаң, баягы сырьёдон эч кандай проблема болбойт. Медицинада малинанын дарылык касиети жогору бааланат. Витаминдерге бай келген бул жемиштин ширеси кыш мезгилинде өтө пайдалуу. Сасык тумоого каршы күрөшүүгө натыйжалуу болгону менен кайнатылган кыямы кант оорусу менен жабыркагандарга сунушталбайт. Малина өстүрүүнүн түйшүгү көп болгондугуна карабай, жергиликтүү багбандар коромжосуз жыйнап алуу аракетин көрүшөт. 10 сотка жер аянтындагы малинаны терүү үчүн бир үй бүлө мүчөлөрү жетишпейт. Мындан улам алар ашар жолу менен бири-бирине жардам беришет. Медер Ниязалиев, Рысбек Мазаитулу, Коомдук 1-канал, Кадамжай району. Кыргызстандын президенти кызматына өзүн-өзү талапкер катары көрсөткөндөрдүн катары дагы 4 жаран менен толукталды. Борбордук шайлоо комиссиясына өзүн талапкерликке көрсөтүү тууралуу Imperial Development мекемесинин башкы директору Куттубек Бешбаковдун арызы келди. Ошондой эле талапкерлердин катарына кошуу өтүнүчү менен Сергей Раданежский жана Айкөл Манас атындагы укук коргоо борбору ишканасынын башкы директору Игорь Трофимов кайрылды. Мындан сырткары убактылуу жумушсуз Максатбек Жумабековдун жана Улукбек Кочкоровдун арыздары түштү. Жалпысынан ушул убакытка чейин 20 жарандан президент кызматка өзүн-өзү талапкер катары көрсөтүү арызы келсе, 3 жаран саясий партиялар тарабынан көрсөтүлгөн. Мына ушул президенттик кызматка атсалышууга ниеттенип жаткан Игорь Трофимов улуттар аралык кастыкты козгогон деп айыпталууда. Эске салсак, Трофимовго карата Свердлов ички иштер бөлүмү 19 майда улуттар аралык, этникалар аралык жана диний аралык кастыкты козгоо беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Жүйө катары анын соц тармактагы бөлүшкөн ой пикири чыккан. Чуулгандуу текст өчүрүлүп, аккаунт бекитилген. Игорь Трофимов 31 майда кармалып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына киргизилген, учурда соттун күтүүдө. Туристер Кыргызстанга көп келип жаткандыктан улам чек арада кезек күтүүлөр жаралышы мүмкүн. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Мекеме тур сезондун башталышы менен ЕАЭП өлкөлөрүнөн, өзгөчө Казакстандан ысык көлгө бет алган жарандардын саны көбөйгөнүн ырастады. Жүктөрдү жана унаа каражаттарын өткөрүү күнү түнү жүргүзүлүүдө, бирок кезектердин топтолушу толук ыктымал. Чек ара кызматынын түшүндүрмөсүнө караганда, учурда өткөрүү пункттарында иштөөнүн жаңы системасы киргизилүүдө. Жарандар менен унааларды каттоонун автоматташтырылган системасына кошулуу жүрүп жатат. Буга байланыштуу чек арада эс алуучулар менен унаалар чогулуп туруп калышы мүмкүн. Азыркы тапта Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында 8 көзөмөл өткөрүү пункту иштеп жатат. Жаштар демилгелерин өнүктүрүү фонду Бишкектеги жер астынан өтүүчү жай долбоорун ишке ашырып баштады. Долбоордун максаты жер астынан өтүүчү жайларды өзгөртүү жана жакшыртуу. Ага ылайык Жусуп Абдрахманов түштүк магистраль көчөлөрүндөгү 2 өтмөктө шаар жашоочулары жана коноктор үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Өтмөктөр таштандыдан тазаланып, жуулуп, отургучтар, катуу таштандыларды бөлүүчү контейнерлер, Wi-Fi байланышы жана китепчелер коюлат. Долбоорду Бишкек мэриясы колдоого алууда, таштандыларды тазалап чыгарууда жана электр лампаларын коюуда шаар бийлиги көмөк көрсөтөт. Жер астынан өтүүчү жайлардын көйгөйүнө калктын көңүлүн бурдуруу максатында маданий иш-чаралар да өтөт. Долбоордун жалпы суммасы $10 000 түзөт. Сиздер жаңылыктардын түшкү топтому менен тааныштыңыздар. Кабарлардын кийинки чыгарылышы менен орус тилинде саат 3-тө тааныша аласыздар. Саламатта болуңуздар.